Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозанган ыйман менен, амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Бишкек шаарыбызда жайгашкан номер 45 орто мектептин жаштары менен 8, 9, 10, 11 класстын жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема бул жаштар жана сүйүү. Азыркы биздин окуучуларыбыз өзгөчө ушул мектепке келишип, айрымдары 2-ден 3-төн жигит менен сүйүшүп, айрымдары күйүшүп, кыскасы толгон токой маселе бар. Анда жаштардын оюн чогуу, Кудай буйрса биз менен чогуу угасыздар. Төрүбүздүн урматтуу коногу бар, ушул жаштарга серепчи болгон коомдук ишмер, Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Шотонов конокто. Урматтуу жаштар, ушул сүйүү күнү өзү негизи эле жаштар жана бүгүнкү темабыз сүйүү болуп атат. Ушул мектепте сүйүү болуш керекпи же болсо кандай болот? Анда ушул жаштардын оюн чогуу билсек. Урматтуу анда жаштар, мынакей силерде бир топ ойлор бар, бир топ ушул жакшы бактылуу талайлуу болот деген да ойлор бар. Ушул сүйүшүп, күйүшүп, анан үйлөнсө болот деген бар. Кээ бирөөлөр тилекке каршы жок, андай эмес. Мектепке келгенде жалаң окуш керек деген жаштар бар. Анда жаштар сүйлөсүн. Азыр дейм бул мектеп ичиндеги сүйүү жөнүндө болуп атат. Бул мектепте сүйүү болот эми дегенче, биринчи сүйүү деген. Бирок аябай эле берилип, окууну таштап кетпеш керек. Сүйүү келе турган өз уа бар. Ошон үчүн азыр окуучуларга айтат элем, сүйүү эмес, эң биринчи окууну тандагыла, анан сүйүү деле кийин студент болгон кезде деле келет. Саламатсыздарбы? Азыр мектептердеги сүйүү дегенге мен каршы элем. Себеби сүйүү деп эле окууну таштап коюп жатышат. Окубай эле ушул сүйүшүп, тоголонуп, ар жерде бактарда, парктарда жүрүшөт. Мектепти, окууну ойлобойт. Ата-энеси аны эмнеге мектепке жөнөткөндө менен иши жок. Ушундай зыян тийгизип атат да азыр сүйүүч. Балким ушул азыр мынакей 14-түү ушул Ден Валентин күнү. Ошол күнү биздин жаштарыбыз өтө мындай жүрөкчүлөрдү берип, анан сүйүүлөрүн даңазалап келишет. Буга сенин көз карашың кандай? Буга көз карашым жакшы эмес, каршы. Бул болбогон нерсе. Себеби ошол именно сүйүү деп туруп, бул шылтоо кылып, сүйүүнү шылтоо кылып, кыздарыбыз бузулуп атат. Мен мисалы кыз жигит болуп жүрүп атышат дагы, ата-энеси билбейт. Ата-энесине айтпай эле сыртта бирөөнүн кызын, бирөөнүн баласы кучактап жатканга болбойт да. Азыр ушундай 14 февраль күнү хоть бул как закон катары жолугуп, ар нерсе кылганга мүмкүн да. Бул жаштарды бузуп, жаштарды бузукулукка алып барат да, бул сүйүү деп. Негизи сага жаштар кошула албайт, анда кыздардын оюн уксак. Мен бул баланы айтып кеткен макул боло албайм, каршымын. Анткени 5 кол тең эмес дегенде эле бардык эле кыздар сүйсө окуусун таштап койбойт. Кээ бири окуйт, кээ бири окубайт. Айрымдары гана ошондой учурга кездешет, бирөөнү сүйүп калып окуусун таштап коет. Мисалы алардын арасында жакшы окуп, окуусуна жетишип, бирөөнү сүйүп, ата-энеси макулду менен сүйлөшкөндөр да бар. Сен сүйлөшкөнүң барбы? Сүйлөшкөнүм бар, бирок ата-энем билет аны. Ата-энең билет, Ал ушул мектепте элеби, жигитиң? Бул жерде эмес. Кыз айтып атпайбы, сүйүү бар депчи. Сен айтканда сүйүү болсо, сүйүп деле окууну окуй берсе болот десе, анда эмне үчүн азыр жаштардын көпчүлүгү 80% окубайт. Мектептерде, университеттерде мына мугалим эжекелерибиз билет. Жаштар окууну бүткөн жаштардан, мисалы азыр Өзбек агай суроо берди эле, жарымы араң жооп беришти да. Окуса да билбейт, себеби башына кирген эмес. Отурганда сүйүү деп мас болуп сүйүүгө. Ошол жакты ойлоп отурат да. Сүйүү окуусуна келгенде жок. Балким окуунун окуусуна керергесин тийгизет. Такыр пайдасы жок. Качан үй бүлө курганга чейин. Үй бүлө курганда гана анан сүйүү болушу мүмкүн да. Бул болгону жаштардын арасындагы эркек менен ургачы деген мындай жаратылыш бар эмеспи? Эркек менен ургачыны Аллах Таала бири-бирине муктаж кылып жараткан. Эгер ушун каршы болот, бир кызды сүйүп калсаңыз эмне кылат элеңиз? Мен сүйүп калбайм да.
мен сүйүү деген качан пайда болот айтайынбы? Сен ал кишини билмейинче кантип сүйөсүң? Кантип сүйөсүң аны билмейинче? Кезде сүйүүлөр бар го, ошондо сүйүп. Сен окуучулук кезде дегениң бул сүйүү маселе сен окуучулук бала кыялың да. Эгерде сүйүү болсо, ажырашуу болмок эмес. Азыр каждый кыз, каждый бала жок дегенде 10 бала менен 5 бала менен кыз менен сүйлөшүп атат. Эмнеге анда бир сүйүү десеңер, бир адамды сүйүп түбөлүк ошону сүйүп калбайсыңар. Анда кыздарды угалы, кыздарды. Сизден мындай сүйүүсүлө кечкиле кыздар эле күнөө алып атпайсызбы? Эмнеге кыздар күнөө эле, сиздерде күнөө жок? Сиздерде күнөө бар үчүн, вот кыздар дагы ошо эметип атат да. Анткени сиздер эң биринчи сиздер баштап атпайсыздар сүйүүнүчү. Мисалы үчүн балдар башташты да, мен сени сүйүп калдым, тиндей мындай депчи. Анан кыздын мүнөзү бул деген назик келет. Ошон үчүн силер өзүңөр биринчи баштайсыздар, анан кыздарды акырында күнөөлөйсүңөр. Бул көчөдө кетип барат эле ар кимди карап калып сүйүп калат деп бул байке айтып кетти. Андай эмес. Бул сүйүп калбайт. Биринчи жактыруу болот, жактыруу сезими. Ал жактыруу сезими пайда болгондон кийин ал менен сүйлөшүп адам кандай экенин билгенден кийин аны сүйдүм деп айтат. Бардыгы эле көрүп алып сүйүп калдым деп айта бербейт. Бул Атың ким? жаңылышат. Лимара. Ошол эми сен жигитиң бар деп едиңби? Ошол жигитиң келечекте сени алат деп ойлойсуңбу? Балким кирайт этип кетпейби? Жок, мен 100%га өзүмө ишенем. Ал мени сүйөт, мен да сүйөм. 100%? Ооба. Демек, ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда Саламатсыздарбы? Азыр айтып атпайбызбы, биз аябай талкуулап атабыз да, бирок ар нерсенин өзүнүн убагы бар да. Азыр биз болсо эң биринчи биздин максатыбыз окуу да, ошондуктан биз билимге умтулушубуз керек. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өркүндөтүшүбүз керек. Сүйүү деп эле биз ушинтип сүйүүгө арбалып кетсек, анда Кыргызстаныбыз эмне болот? Ошондуктан бүт баарыбыз сүйүүнү калтырып эле окусак деген ойдомун да. кээ бир жаштар айтып келет ушул сүйүү анан сулуулук ушул ааламды сактап келет дейт. Буга кошуласыңбы кандай? Балким кошулаттырмын, билбейм. Азыр ошондой да болуп калышы мүмкүн. Баарыбыз ошо сүйүү деп эле айтып келатабыз, бирок сүйүүгө дагы ар бирөө ар кандай көз караш ар кандай да. Мисалы айтып кетсек, эгерде окуучу ушунчалык эле активный болго турган болсо, сүйүүгө дагы, окууга дагы ата-энесине жардам бергенге да жетишет. Сүйүү кандай болуш керек? Жаштардын сүйүү кандай болуш керек? Сиздердин убагыңыздарда кандай эле анда сөз сизде? Жаштардын сүйүүсүнө өтө каршымын. Неге? Бул туура эмес. Эч кимди сүйбөшүңөр керек, сүйгөнгө укуңар жок. Ким сүйөм десе, ошол күйөөгө чыксын же үйлөнсүн, анан кийин сүйсүн да. Ага чейин сүйгөнгө болбойт. Бул туура эмес, бул абийирсиздик, бул кесир иш деп эсептейм да. Сизден сүйүүгө вообще укууңар жоктоп атпайсызбы? Укуңуз жок болсо анан кийин кантип турмушка чыгасыз? Эң биринчиден баланы деген алдын ала билишибиз керек да. Биз тааныбаган балага эле укуубуз жок десеңиз, укуубуз жок экенин эле антип эч кимди сүйбөй жүрөбүзбү? Андай болбойт да. Биз баарына каршы болуп атабыз, бирок Конституцияда жаштар сүйүүгө укугу жок деп жазылган эмес. Ар бир адам өзү билет кандай сүйүштү. Сүйсө дагы өзүнүн бир ички сезими болот, ошо менен билинет. Менин каршымын. Конституция жазылбаса эле жаза бериш керекпи? Мисалы, Конституция арак ичпе деген сөз жок, алкаш болгула деген сөз жок. Жок, сизден ал азыр бузулуп жана денеңер сат деген жок. Бирок жазып атпайбыз. Эми сүйүү ар бир адамда болот да, сиз эле сүйүп үйлөнгөнсүз, анан сүйбөй эле күйөөгө тиеп алышты эми билбейм, болбойт болуш керек андай. Эми ар бир адам өз жеринен болот да, сизден тапкыр укук жок дегенден анан сиз айтып атпайсызбы? Укук жок, силерге мүмкүн эмес депчи. Анан сүйүү бар үчүн деген адам затында аалам бир болуп жүрөт да, сүйүү жок болсо деген бул жашоо болмок эмес да. Ошон үчүн мен сүйүүгө укук бар демекмин, жана сүйгүлө демекмин. Жакшы. Мен мына суроо берим келет да. Ошол силер сүйүү бар деп атпайсыңарбы? Мына жаштардын арасында сүйүү бар деп атасыңар, али үй бүлө кура элек сүйүүбүз деп атасыңар. Эмнеге анда сүйүү болсо ажырашуу болуп атат? Жооп берип койчу эгер. Сүйүү. Алардын ички өзүнүн эмелери жөнмөлөрүнөн келишпектер бар да. Мисалден түшүнбөстүктөр болот, ар бир үйлөнүчү ар бир андай нерсе ар биринин ар башына келет. Оор жашоо келет, сыноо келет. Ушу сыноолорду көтөрө албагандар ажырашат. Кээрлер болсо ала качуу болот. Бул ала качууда бирин-бири тааныбайт, ошонусу сүйбөйт. Ошон үчүн кийин ажырашууга алып келет. Кандай ошол бири-бирин түшүнбөй калса эле ажырашып кете береби? Ошондо сен айтканың кандай болуп калды? Сүйүү Ажырашуу болбош керек эле, бирок азыр статистика боюнча үй бүлө кургандардын каждый 6-пара ажырашып атат да. Ар бир 6-пара ажырашат.
үй бүлө курганга чейинкилер азыр жок дегенде могу жерде 3-4 бала менен жүргөн кыздар бар. Жок дегенде бир 20 бала кыз менен сүйлөшкөн балдар бар. Ушуну кандай сүйүү деп түшүнөт? Бул сүйүүбү? Бул деген сүйүү эмес, бул деген жаштык жөн эле кызыгуу да. Ал эми үй бүлөнүн Ушул жаштык эмнеге кызыгат? Ошо айтып өтсөң. эми жаштык деген мындай азыркы айткандай деген мурун сиздердин убагыңыздарда бул переходный возраст жок экен, азыр эми переходный возраст болуп заман өзгөргөн. Ошон үчүн ар бир адам кызыгат, агент деген чыккан, одноклассниктен чыккан, друг вокруг чыккан ошолор кирет. Жактырган кыздардын болсо сулуугуна азыр деген көбү деген балдар, мисалы үчүн сиз өзүңүз алсаңыз эле, кээ бирки балдар кыздардын сулуулугуна карайт, акчасына карайт, жана кийинген кийимдерине карайт. Сулуу болсо, менин досторум, мен сүйлөшкөн кызым сулуу экен деп эле калп эле сырткы сулуулугун сүйөт, ал эми ичкисин сүйбөйт. Ошон үчүн сулуулук үчүн алат дагы кийин ажырашууга алып келет. Агенттегичи жанагы сүйүп калдым деп атпайбы? Ошол агенттеги сүйүүгө ишенесиңби? Азыркы жаштардын сүйүүсү Агенттеги сүйүү эмес, жана көңүл ачуу да, мындай эле убакыт өткөрүш үчүн кызыгуу. жакшы, анда азыр бизде кыздар балдар өтө көп болуп атат. Эми бул жакта айтып атпайбы, биз сүйлөшөбүз, сүйлөшүп жүрөбүз, эми ошол сүйлөшүп жүргөндө сөз шайтан азгырат да бир өзүнчү. Ошол жерден сүйүү башкача болуп кетет да. Сүйдөн чегинен чыгып кетет ошол жерденчи. Кантип азгырышы мүмкүн? Шайтан эми мисалы кыздар ачынып жүрүшпөйбү? Ачынып денелерин көрсөтүп жүрүшөт турабы? Ошолордун балдарга ушундай шайтан келип фикир салат да, ой салат. Эй, сен карабайсың депчи. Ошолорго ошол кыздардан күнөө да, бизди күнөө атпайбы? Силерден күнөө депчи. Анан тормозуңар кармай калабы? Эми бардык балдар ар кандай да. Балдар ар кандай. Жакшы, кыздарды угабыз. Biz azыр айтып кетпедиңерби, кыздар 2-3-4 балдар менен жүрүп кетишет депчи. Бирок башында деген муну балдар өзлөрү көргөзүп беришкен да. Балдар мурун өзлөрү деген 2-3 кыз менен жүрүп, ошол убакта жүргөн убакта ошол кызга билинип калып, анан кийин тиги кызды таштап кетет. Эгерде ошол убакта мисалы ошол кыз ошол бала менен 1 жыл, 2 жыл сүйлөшүп жүргөн болсо, сүйлөшүп жүргөндөн кийин эгерде кыз башка кыз менен жүргөнүн билип калган болсо, анда тиги кыз көңүлү калып калат туурабы? Эмне үчүн эгерде ошол балдар биринчи көргөзүп коюп, анан кыздарга айтып жатат, ошол балдардан көрүнүп үйрөнүп атабыз да, биз дагычы балдар кылса эмнеге биз да кылбайт экенбиз? Bizde деле балдарга эрегишип кыласыңарбы? Жок, негизи кыздардан намыс болгондуктан, мисалы балдар көчөдө кетип баратып, ар бир кызга тийишип, ар кандай кыздар менен сүйлөшүп таанышып кетет туурабы? Эгерде кыздар ошентип бара албайт, анткени алар деген намысы бар. Буларда балдарда болсо, макул эркектер деп айтсак болот алардычы. Бирок кыз болсо, кыздар эми намыстуураак болгондуктан балдарга көп тийише бербес. Ооба, сеники ичин деп коюп элечи. Бирок азыр туура эмес айтып атышат. Балдар өзүлөр көргөзүп беришкен. Бизге ошентип балдар эми 2-3 кыз менен жүрүп кетип, андан кийин тиги менен жүрүп ар бирөөнүн башын айландырып. Бирок мен буга каршымын. Ушуну балдар бизге кыздарга өзүлөр көргөзүп беришкен. Мен айтып кетмекчимин. Биздин бир көрүп сүйүп калганыбыздан, бир көрүп көчөдөн көрүп сүйүп калып, анан кийин ошодон биздин аборттук нерсе жаралып атат. Бул дүйнөгө ата-энесинин меримин, бул жашоодо меримди көрбөй, ошол аборттун бир сүйүүнүн айынан бул жашоодон кетип калат. Ошол сүйүүбү? Ошол сүйүү эмес мен үчүнчү. Сүйүү качан башталат дегенде шарият боюнча нике кыйгандан кийин башталат. Сүйүүч, анан кийин адамды билиш керек, сүйүш керек деген мен үчүн сүйүү деле эмес го дейм. Могул мисалы Ден Валентин күнүнө кандайсың 14-нө? Ал Ден Валентин аябай тозоктун отундай эле каршымын агачы. Анда жаштардын оюн уксак, мына бул жигит силерге өтө кыздарга мына олуттуу оюн таштап кетти. Ким жооп берет? Саламатсыздарбы? Мына 14 февралда эле кыздар балдар бири-бирине подарка берет дейт да. Анан бирок 8 мартта балдар кыздарга жактырган кыздарына подарка берет. Кыздар болсо 23 февралда өзүнө жаккан балага подарка берет да. Анан эмне себептен 14 февралды жаман деп ойлошот. 23 февраль менен 8 мартты эле ошо сүйүшкөндөрдү билгизип турбайбы? Билгизеби? Да кантип билгизет? Жана деген бул бакта бир байке айтып кетти, аборттук нерсе депчи. Аборттук нерседен мындай алсак, бала көзү менен сүйөт, кыз кулагы менен сүйөт дегенде, ошонун аборттук нерсенин баарына, жаман ойлордун баарына ошо балдар деген мындай жүрөккө кыздарды мындай жакшы нерсеге тарта турган жагымдуу сөздөр менен айтып, ушунун баарын алдоого алып келген. Ушу балдар өздөрүндө да күнөө да. Ошон үчүн кыздарга көп шултабай эле койушса. Нагай, айтсаңыз, мына жаштардын 14-түндөгү ушул сүйүү күнүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул болуш керекпи же болсо кандай болуш керек? Мен ошо 14 февралды бул бузукулардын күнү демекмин. Биздин ата-бабаларыбыз Валентин жок эле жакшынакай жашап келген. Жакшынакай эле ошо өзүнүн аялдарын, ал эмес кемпирлерин сыйлап урматтап келген да. 14 февраль жок эле.
ошо 14 февралды чыгаргандар наоборот ошолор сүйүүдү билбейт. Ошо жанагы француздар сүйүүдүн эң жанагы профессорлору француздар. Ошолордо эң ажырашуу көп. Эң туруксуз сүйүү ошолордо. Анткени буларда жана чыныгы сүйүү эмес, буларда жөн эле ойноштук. Мына мисалы азыркы балдар менен кыздардын жүрүп атканын 90% ойноштук бул. Үйленбейт деле. Ошо кызды бузуп кетмей, алдап кетмей, жана сиз айткандай, ошо кооз сөздөр менен лапша илеп кулаңарга. Анан кете дейт да. Ошон үчүн жанандай вечерлерге барбагыла, хаталарга барбагыла, день рождения барбагыла демекмин. Мен сизге дагы кошулбайм. Анан ошо 14 февралда же 8 мартта берген подарка бул күнөөлүүбү же күнөөлүү эмес, бизге суроо берсем болот? Мисалы мен билем да, бирөө жана Мыктыбек Арсланбек айтып атканда, бирөө бар экен, бир чака эме болуп аткан жанагы бутактар. Анан кийин барып алып туруп, ар кимге бутак берип, ар кимге өөп, ар кимге жакшы сөз айтып аткан да, ар бир аялга. Бир чака. Бүт барын алдай берди экен да. Ошо кантип анан ошо сооп болсун анан, ошо күнөөмөгөн эмне. Ошо эмне деген, эми мурда гүл да берсе, гүл да бербейт экен. Ошо бутак бар го жанагы жазында бир бутактар бар го, бүчүрү бар. Ошо бутактарды берип алып, анан кийин мен сени сүйөм деп алдап кетип экен да. Анда жана аялы менен күйөөсөм, жакында жаңы үйлөнгөндөр ушинтип берет. Аларга эмне күнөөлүү эмеспи алардык? Жок, аялы мисалы жаңы үйлөнгөндө бутак эмес, чоң калың берсин. Көп пачка менен акча берсин. Үйүр мал берсин. Анан келип бутак берип, анан гүл берип алдап керек да. Үйлөнгөндө чоң подарка, мына жана калың деген подарка. Ошондой берсе макул мен. Үйлөнгөндө жөн эле эмес, мисалы келип ошо мен сага сени сүйүп калдым, мен сага деп берген болбойт да. Ошо мен сага үйлөнгүм келип атат, мына сага подарка деп берсем мен макулмун да. Демек ага сиз сүйүүгө каршы болуп жатасыз. Сиз эмне кичинекейиңизде эч качан сүйүүгө кабылган эмессиз. Азыр сиз аялыңызды эмне сүйүп алдыңыз беле, тааныбай эле ала качып алдыңыз беле? Мен сүйүшүп жүрүп алган эмес, мен жактыргам, анан куда түшүп алгам. Эми ошол жактыруу деген эми бул деле сүйүү да, эми ошон үчүн деле алып атпайсызбы? Сүйүү дегенде силер барып, мисалы парктарда жүрүп атсыңар, үстүнө минип алып атсыңар, остановкада жабышып атсыңар, даже много мектептин ичинде жабышкандар бар керек болсо. Мен ошонун айтып атам, бул ойноштук. Мисалы силер жактырсаңар, эгерде, анда ошо куда түшүш керек. Биринчиден ойноштук деген бул негизинен жаштардын арасында деле болбойт, үй бүлөсүнүн эле арасында болот, туурабы? Мисалы аялы үйгө калып, мисалы эркеги башка жака барып, башка кыз менен жаш эле кызды алдап, ары менен жүрүп атпайбы? Бул делеген эми үй бүлөнүн ичинде деле болот, жаштардын арасында эмес. Жаштардын арасында болот, бул балалыгыбыз жеңип кетет да, бул биздин эмебиз. Сиз кичинекейиңизде эч качан ойногон эмессизби? Жок, силер ошентип жүрүп бузулуп каласыңар да, ошентип жүрүп бузулуп каласыңар. Анан үй бүлөгө жарабайсыңар. Анан тети кыз айткандай, жигиттер мени алдап кой деп силерди алдай баштайсыңар. Анан кийин оны көчөдө барып денеңер сатасыңар. Мына ошондой болуп атпайбы? Күйөөгө чыккыла. Мына мен айтам, кимиңер сүйгүңөр келсе, күйөөгө чыккыла. Демек сиз ушул азыр ажы болуп турасыз. Демек кичинекейиңизде сиз бизде болуп чоңойгон эмессиз, башкача болуп чоңойгон турасыз, башкача. 14 февралда айтып атасыз, 14 февралда эми биз эле чыгарып алганбыз да, туурабы буну? Мурда эле бул 14 февралды мурдадан бери белгиленип келип атат да, туурабы? Эми 14 февралды мурда белгилеп келип атат, эми бул жерге келгенде эми каршымын деген эми туура эмес да, эми туурабы? Силер келгенде бул кыз айтып кетти, жаштарда ойноштук болбойт деп. Биз девушка, мисалы сүйлөшкөн кызыбыз менен жүргөндө, ал бизге ким? Туурабы? Нике кыйган чал бизге ким? Эч ким эмес да. Ошол ойноштук нерсе. Нике кыйгандан кийин гана аялыңар болушу мүмкүн. Анан кийин бул кыз айтып кетти, эме депчи, биякта бир кыз эме айтып калды. Бизди балдар аябай алдайт, жылуу сөздү айтат деп. А силер эмне ошо балдарга эмнеге барасыңар? Жылуу сөз айтканда эле койду деле бир жака айдасаң кетип калат го. Кыздар деле ошондой сыяктуу да, бир жака айдаганда жылуу сөз менен кетип каласыңар. Азыр балким мен сенин оюңа кошулбайм да, балким сенин айланаңдагы кыздар ошондой чыгар, бирок биздин мектептеги, биздин коомдогу кыздар андай эмес. Андай жолго эч качан барбайбыз биз, себеби биз кыргыздын кыздарыбыз. Бул жерде кыргызбы, өзбекпи, дунганбы, кыргызбыз дегенде эле кыргыздын ар кандай адамдар бар да. Бул жерде айтылган сөздөргө жалпы кабыл алып,
жалпы өзүңөр жакшы болсоңор силерге сабак болуп калсын, жаман болсоңор анда ошол сөздөргө карап өзүңөрдү түздөгөнгө аракет кылууга да карама каршы чыга бербейчи. Бул жерде сойкулук деген бир эле биз сойкуларды түшүнбөйбүз. Сойкулук дегенде никесиз кошулган, никесиз бетин өптүргөн, никесиз колун карматкан адам бул сойкулук болуп эсептелинет. Никесиз. Никеден кийин бул чыныгы сүйүү башталат. Эмнеге дегенде бул азыркы сүйүү инстинкт, убактылуу инстинкт, ашыктык. Эмне үчүн ташталып кетип атат? Эмне үчүн азыркы балдардын ою мындай убактылуу эле алдап, аларды бузуп кетиш кыздарды. Бузгандан кийин үйлөнгөндөр сурагылачы, үйлөнөргө жакын кандай кыз издеп атат? Алар только ыймандуу кыз издешет. Азыркындай кыз издебейби? Кыздардан жооп күтсөк. Балдардын баары элечи мындай сулуу кыздарга кызыга беришет да. Ошо кыздын сулуулугун көрүп туруп эле, анан сулуу экен деп эле ушул азыр балдардын баары эле мындай сулуу кыз менин девушкам болсо экен деп кыялданышат да. Мындай кыздар дагы сулуу балдарды көрүп ушул менин жигитим болсо экен деп кыялданышат да. Кыршасы кетип калабы? Жок, ошондой эле да, бирок анан мындай ошондой кийин үйлөнөйүн дегендечи, балдардын баары сулуу кыздарга неметпей, мындай ыймандуу кыздарга кача баштайт да. Анан ошондо азыр балдардын баары эле мындай сулуу кыздарга арбалуу эле алдай беришет да. Силер билет турбайсыңар, билип туруп эмнеге алданып атасыңар? Жок, мындай алданбаган эле кыздар бар да, алданган кыздар да бар. Мындай кээ бир кыздар бар, эми сүйөм десе, сүйүп калды деп ишенип алышат да. Сен сүйөм деп келсем эмне аласың сен? Мен баары бир мындай ал адамды тааныбай туруп, мен сени сүйөм деп немете албайм. Мен сени тааныбайм деп ушинтип эле неметем. Бул жакта бир байке айтып кетти, бизде мындай кыздарды, мисалы үчүн кыргыз кызын малга теңеп кетти. Бул деген бизден кыргыз кызыбыз, кыз дегендин жүрөгү назик, ыймандуу болот. Ошон үчүн биринчиден суранарым айтат элем, кыздарды ар бир адамды малга теңдеш керек, анткени алардын да акылы бар. Бала деген негизи, өзүңүздөргө тиешелүү сөз айтсам, бала деген жүрөгү менен сүйсө, анда кызды эч качан мындай нары арга жака жетелемек эмес да, чын жүрөгүнөн сүйсө, анда деген мындай кылгымак эмес. Бул биякта бир кыз айтып кетти. Балдар жалаң, сулуу эле кыздарды карайт деп. Ошонун баарына ким күнөөлүү? Өзүңөр күнөөлүсүңөр. Мини юбканы кийесиңер, көчөгө чыгарда мини юбканы кийесиңер, чачыңарды бошотуп, көзүңөрдү боёйсуңар. Ошол себептен балдар силерди ошол себептен карайт. Эсли хиджаб кийсеңер, хиджаб кийип жол жабылып жүрсөңөр, эркектер силерге кызыкпаса керек. Бул байке азыр айтып кетти да, аялдар уже хиджаб кийсе жакшы болот эле депчи. Бирок айтып атат, азыркы убакта кыздар көпчүлүгү билип атам, кичинекей кыска юбкаларды кийип атат. Бирок эмне үчүн ушул балдар хиджаб кийип жүргөн, менин эжелерим деле бар, ошол кийип жүргөн балдарга деген эжелериме тийишпейт дагы. Эмне үчүн именно ошол кыска кийинип жүргөн, ачык жүргөн кыздарга тийишет. Мына байке айтып кетти, жумшак сөздөрү менен алдайт депчи. Эмне үчүн балдар алдайт? Ошону балдар алдабай кыздарды жакшы жакка алып барыш үчүн булардын балдардын милдети да тура. Кыздар намыстуу болгондуктан, ошондуктан балдарга барып мен сени сүйөмүн деп же көчөдө кетип бараткан балдарга тийишип кете албайт да, туурабы? Сиз деле өзүңүз айтып кеттиңиз. Мына мен айттым, балдар деген айтты го. Балдар айтты го, тиги немеге балдар өзүлөр деп 2-3 кыз менен жүрүп кетип, анан аларды көрүп, эмне үчүн кыздар андай кыла албайт экен депчи. Кыздар деле андай кылышы мүмкүн да, туурабы? Бирок сиз айтпадыңызбы азыр деген, бул немеге ушундай кылып баратып, акырысы денесин сатат депчи. Эгерде ар бир кишинин өзүнүн башында мээси болго турган болсо, денесин сатпаганга мүмкүнчүлүгү бар деген ишеним бар. Жакшы. Азыр мына жерде дене саткан кыздардын 98% кыргыздар экен да. Ошолордун мээзи барбы же жокпу? Буларга эми ар кимге ар кандай да, ар кимден ар кандай немелери болот. Мисалы мен айтсам, кейбирөөнүн ошолордун мээзи барбы жокпу? Ушул айтып кетип атпайсыңар, хиджаб кийгиле деп. Макул, биз хиджаб кийели. Бирок көпчүлүк кыздар бар да, тура кыска кийинип, ачык жүргөн, денесин көрсөтүп жүргөн кыздар бар да. Эмне үчүн ошондуктан балдар ошол именно ошол хиджаб кийип жүргөн, намазга жыгылып жүргөн окуучуга, ошол аялга барып, ошол менен сүйлөшүп, мамиле курбай, эмне үчүн анда алар ачык кийинип жүргөн, ошо боенуп жүргөн, чачы башын коюп жүргөн кыздарга барып тийишет. Булардын максаты үй куруу эмес. Мисалы, ошо кыздар менен жүрөрдүн максаты үйлөнүү эмес булардыкы. Мен ошончо айтам, силер азыр жаш кезиңерде сүйбөгүлө, себеби дегенде булардын максаты башка. Булардын максаты силер менен ойнош, убактылуу. Анан кийин 4-5 жыл жүрүп, анан башка бирөөгө үйлөнөт. Ошон үчүн силер айтам, азыр силер жүрбөгүлө, ошо силерге жанагындай куда түшүп келгенден кийин жактырсаңар тийгиле, жактырбасаңар күтүп тургула. Анан кийин күйөөгө тийгенде, анан кийин сүйө бергиле, смертельный.
мисалы айтып кетип атпайсызбы сиз дегенчи мындай үйлөнгөндөн кийин анан сүйүшө бергиле депчи. Бирок болсо ошол эгерде ошол биз деген үйлөнгөндөн кийин макул сүйүшө берели. Бир үчүн эмне үчүн эгерде ошо балдардын мээси боло турган болсо эмне үчүн кыздар менен ойноп кетишет деген суроо пайда болот да балдаргачы. Биз буларды айтабыз, булар козелдор булар. Булардын мээзи иштебейт. Булар кел бузуп, баары кыздарды бузуп атат, эртең бузулган кызга үйлөнөт булар. Булар козелдор булар. Булар акылдуу деген жокпуз. Булар чоң күнөөкөр булар. Азыр айтылып жатат, кыздардын баардыгы денесин сатып, аборт жасатып жатат деп. Бул туура эмес. Арасында өзүнө өтө ишенимдүү болгон кыздар дагы бар. Ал кыздарды койго да теңеп жатышат да керек болсо. Кээ бир кыздар бар, балдардын сазайын колуна берген. Бардык кыздар эле мындай тряпка эмес. Бардык характери стервада кыздар бар. Балдардын сазайын колуна бере турчудай. Кантип берип атат, ошону айтып өтсөң? Мисалы айтылып жатат, буга чейинчи кыздар деген кыздарды таштап там ойнотуп эметет деп. Балдар кээ бир кыздар бар, так эле ошондой аларды ойноткон. Кыздар ойнотобу, Кээ бир кыздар деле бар, стерва кыздар да бар. Мектепте. Мектепте деле бар. Ошол кыздар жакшы кыздарбы? Жакшы кыздар. Ал кыздар жакшы кыз эмес. Сиз айтып жатасыз, имандуу кыз, имандуу там чоңойгондон кийин там куда түшүп эметиш керек депчи. Ошондой кыздар жакшы кыздар, ооба. Бирок башында алар айтып кетти го бирөөлөрчү. Ошондой кыздарга эч ким көз салбайт деп, эч ким аларга тийишпей жүрбөйт деп. Ооба, аларга олуттуу мамиле кылып, кийин да үйлөнгөнгө ошондой кыздарды карашат. Азыркы учурда алар менен жөн гана ойношот. Ойноп эле жүрөт экен да. Эми ошо эмне кылыш керек? Мисалы мен айттым да, сүйбөш керек. Сүйүш керекпи, сүйбөш керек? Сүйүш керек. Бардыгына чогуу жетишсе болот бир эле малда. Мисалы айтат, окуш керек, ооба, сүйүүгө да жетишсе болот. Бардык нерсеге адам болгон соң жетишүүгө аракет жасоо керек. Жетишип атасыңбы? Мен жетише алам. Өзүмө ишенимдүү, мен жетише алам. Жигитиң барбы? Бар. Канча болду эми сүйлөшүп жүргөнүңө, мындай жетишип? Азыр убакыт 1 айдай ушундай эле. Мектепте барбы? Мектепте? Мектепте эмес. Каякта? Бул эми Сурбойдон калсын. Эми сен ошол келечекте мындай кидайт этпей алат деген ойдосуңбу? Балким же алдап кетпейби? Ооба, Тагарбек туура айтты, Кудай билет, алдыда да эмне болуп кетерин мен билбейм. Ана эмне жүрүп атасың? Билбесең эмне жүрүп атасың? Сени да алдап кетишиң да. Эмнеге алдайт экен? Мисалы, мындай да, көп жолу авария болуп атса, анда бул жер аварийный дейт да. Азыр көптөгөн кыздар алданып атат. Туурабы? Ооба. Көп кыздар алданып атат. Демек балдар деле ошондой алданат. Коркунучтуу, туурабы? Коркунучтуу. Биз ошону айтабыз. Бул коркунучтуу нерсе. Сүйбөгүлө, Куда келмейинче сүйбөгүлө деп атабыз. Чын эле өмүр бою карадалы болуп калыш керекпи кээ бир кыздар? Мисалы кээ бир кыздар бар, азыр ала качуу деген темада козголуп жатат. Бирок кээ бир кыздар бар, кээ бир балдар деле бар, который кыз менен сүйүшө албаган. Алар ала качып эптеп монтип бүлөнүшөт. Ато кыздарда, балдарда кээ бир өзүнө ишенбегендер бар, ошончо калып калса эмне болот? Кыргызстандан жоголуп кетеби жер бетинен? Карадалылар топтолуп. Силер 8-класста эле баштап атсыңар, мен карадалы болуп калбайын деп. Мен келечектеги нерсени айтып атам, бул азыр өзүмө гана тиешелүү эмес. Келечекте айтып аткан турбайсыңбы? Мындай байкап көрүп, келечекте карадалы болбосун деп, Азыркы байке айлана чүрөөнөн карап эле айтса болот да. Көбүнчө азыр ушундай болуп жатат. Көбүнчө карадалы болуп калат, ошон үчүн коркуп атасыңар силер? Жок, көбүнчө карадалы болбой эле. Мисалы азыр ала качуу темасын козгоп жатам. Кээ бир балдар бар, агай байке түшүнүп атасызбы? Өзүнө мындай ишенимдүү болбогон. Алар эттеп бошонуп кыз ала качып, ошентип жашап калышат, болду. Сөз айта албаган балдар бар. Атын ким? Алтын. Алтын. Эми сен ушул 11-де бүткөндө эле ала качып кетсе да, жигитиңчи макулсуңбу? Жок. Мен иши карьера жасагым келет. Анан канча жашта турмушка чыгасың? Сен мына карасаң, сен күйөөгө чыккың келбейт азыр, туурабы? Ана эмне сүйүп атасың азыр жигитти? Азыр тема ошол боюнча болуп атпайбы? Сен али карьера жасайт экенсиң, сен 1-25 чейин карьера жасайсың, туурабы? Ана эмне азырдан баштап сүйүп атасың? Мына азыр 7-8 жыл жүргөн, сен ал жигит деле айтат да, бул ненормальный кыз экен деп. 7 жыл жүрүп күйөөгө чыкпайт, карьера кылам деп. Эмне азырдан сүйүп атасың анда? Жөн турбайсың анда. Анда сен азыр сен окуу жакшылап, анан кийин жакшылап иште, анан кийин сүйө баштап. Эмне азырдан сүйө баштасың? 25-те күйөөгө чыга турган болсоң. Ага чейин мен сүйсө болбойбу? Мен өзүм эмем бар, право я имею. Ага чейин сени бузуп кетет, алдап кетет ага чейин. Алдап кетсе көрөбүз да эмне болорун. Сен да алдап кетесиң, Ошондой да болушу мүмкүн. Бул өзбек ачык айтып кетти, жана балдар кыздарды шарт эткендер козелдор депчи. Бизге катуу тийди да балдарга. Ошого ким күнөөлүү?
кыздарга, балдарга шарт этилип калган ким күнөөлүү агай ошо? Кыздарды кой деген ким күнөөлүү ошону? Ким айтты кой депчи? Бизди койго теңеп койдуң. Ана силер кимсиңер анда? Козел болбосуңор. Мен мына кыздардын баарын бирден көрсөткөн жокмун, тура сен деп. 5 кол тең эмес. Балдарды деле сен деп айткан жок dey. Агай деле баарды общий айтты балдар. Сен кыздарды общий айттың да. Мен кыздарды общий айткан жокмун. Мен айтып коткон кыргызда макал бар го, бир чара майды bir kumalak çirtet dep. Oşo buzulgan kızdı, oşo kız buzulgan dese, sizlerge katı tütüyor da. Oşo katı tütüyor. Oşo sebepten ağayıp kızlarga kengeçte göçöö çıkkanda mini yupkаны toktotуп, boyongondu toktotsa, aslında köptele görsöngөр керек. Не только boyongon, men göçöөгө чыккан токтотуп атам. Göçöөгө жүрбөгүлө. Мен айтам, эметсеңер, окуй турган болсоң жөндөп окугула. Ana suya turgan bolsoңор көөгө чыккыла да. Силер жигиттер менен сүйлөшпөбү дейлер. Көчөгө баспа дедиңер. Анда эмне үйдө камал өмүр бою жигитти күтүп отурабыз бу күйөөбүздүчү. Күйөөгө эмне үйдө чыкпаса ким алат анда? Мен өмүр бою чыкпа дедимби? Силер мына мектепте чыкпагыла да. Мына мектепте окуткан чыкпагыла. Анан кийин куда түшүп келсе, силер жакшы болсоңор сразу куда түшүп баштайт. Биз көчөгө чыкпасак бизди ким көрөт анда? Куда түшүп келет анда? Seni ejelerin görüp atat, jеңелерин көрүп атат, алар реклама кылат. Менин жакшы кайны сиңдим бар. Ошону алгыла деп. Мына классташтарыңдар көрүп атат, ал айтат, аке, өзүнүн агаларына айтат, аке, бизде мына баланча деген кыз бар, эч ким менен жүрбөйт, аябай жакшы кыз, тартиптүү кыз, ошого үйлөн деп. Бул байкенин өзүнүн деле карындашы бар, ошондой эле. Ошол кызды азгырган балдар күнөөлүү. Кыздар болсо ачык кийинип жүрсө, ошону карап туруп, шайтан азгырат деген чын туура эле. Булар шайтан азгырганда өздөрүн кармаганды билиш керек. Карманыш керек эми. Өздөрүн кармап ыймандуу болсо, бала эч качан кызга тийишпейт дагы, аны азгырбайт дагы. Эгер бул байке бир кызды жактырып калып эле аны азгырса, эртеси күнү анын карындашы деле өзүнүн ошондой жолго туура келет. Ошон үчүн булар дагы азгырбай, өздөрүн кармаганды үйрөнүш керек. Кыздар деле күнөөлөй бербеш керек. Саламатсызбы, сиз айтып атасыз, балдар азгырат депчи. Эмне үчүн балдар азгырат кыздардычы? Мейли үйдө жата берсин, мага өзү күйөө келет депчи. Бирок бизди ким карамайлы айтсаңар? Балдар деген өзүлөрү эмне, балдардын укугу барбы тиги көчөдө темселеп жүргөндүн. Эмне кыздардын укугу жок? Ар бир кыздар менен баланын ортосунда тең укуктуу болуш керек. Мен оюм боюнча. Например, мен деле сүйгөнгө укуктуумун. Мен деле сүйөм. Мен деле сүйүп, күйүп, күйөөгө тигим келет. Мен каршы эмесмин. Мен күйөөгө тигениңе каршы эмесмин. Бирок мен сен күтүп тур, сага келет. Мен 11 классмын. 11 класс болсоң сен бир аз күтүп тур эми. Мен Кудайым буйрса, Алла Таала мен маңдайыма эмнени жазды, мен ошону көрөм. Мен ар бир үйдө жата бербейм, мен үйдө жатам, Алла Таала ошо мага күй алып келет деп. Мен маңдайыма жазды, мен ким мага маңдайыма туш келсе, ошого тием мен. Издейткесинде изденүү болуш керек, изденүү, Издейм, аракет кылыш керек. Аракет кылбай эле жата берсең, бир алкаш келип туруп жаныңа ал болсо жакшыбы? Болбойт андай. Алкаш сен эмнеге алмак эле? Сен жакшы жүрсөң, жигиттердин баары ушуну алзам дейт. А сен жанагындай көрүнгөн жигиттер менен жүрсөң, ал айтат, мен да ушу менен жүрүп алайын дейт. Жок, мен деле мен бар да агай, мен өзүм дээрим бар. Мен оюм бар. Жанагы бузулган кыздардын да мээзи бар. Чүнүң аларда сабак окшогон жакшынакай кыздар алар. Ал турмуш, ал агай, ал турмушка эме болгон болбойт.